Плакаты, вывешенные на видных местах в районе перехода и на платформах. При переходе через железнодорожные пути Бул кыска видеороликте темир жолдо жүрүүнүн эрежелери камтылган. Бүгүнкү түшүндүрүү иштери окуучуларга дал ушул роликти көрсөтүү менен башталды. Андан соң Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери дагы бир сыйра эрежелерди айтып беришти. Подошел, да, смотреть по сторонам, есть ли или нет. Окуучулар тентектик кылып келе жаткан поездге таш ыргыткан учурлар болот. Бул поездди башкарып бара жаткан машинистке гана эмес, окуучулардын өздөрүнө да өтө кооптуу. Анткени таш составка тийип, кайра окуучунун өзүнө учуп келиши мүмкүн. Мына ушул сыяктуу коопсуздук эрежелери эскертилди. Окуучулар болсо уккан эрежени алар өздөрү гана сактабастан, классташтарына, курбуларына жана бөбөктөрүнө жеткирип берүү убадаларын беришти. Мектепке баратканда бирок көбү телефон көрбөйт, мектептен келатканда түшкү маалда алар болсо телефонду карап башат, же бирөөсү наушниктен башат. Бирок поезд алыстан келатканда ал өзүнүн эмесин берет, сигналынчы. Бирок анда да баспыр бала, жаш бала бара берет да өзүн байкабай эле ооба наушникшен болсочу. Люксембург айылындагы бул мектеп темир жолго жакын жайгашкан. Окуучулардын коопсуздугу үчүн мугалимдер дайыма эрежелерди эскертип турарын айтышат. Бирок ишкананын кызматкерлери өздөрү келип айтып бергени жакшы болду дешет. Темир жолдун кызматкерлери келип бизге көптөгөн маалыматтарды беришти, слайдтарды көрсөтүп, балдарга аңгеме жүргүзүштү. Анан ушул учурдан пайдаланып ата-энелерге дагы айтып кетет элем. Баягы эки тараптан тең ата-энелер жактан дагы көзөмөл болуш керек балдарга. Анан ушу чогуу биргеликте балдарга эрежелерди үйрөтүп, дайыма балдар көзөмөл болсо. Бишкек шаары, Чүй жана Ысык-Көл облустары боюнча темир жолго жакын 54 мектеп бар. Түшүндүрүү иштери дээрлик жыл бою уланып, бардыгында жүргүзүлөт. Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлеринин бүгүнкү түшүндүрүү иштери андан ары Кант шаарындагы номер 2 мектепте уланды. Кенже класстын окуучуларына темир жол боюна таш тизип оюн ойнобоо керектигин түшүндүрүлсө, чоң класстын окуучуларына телефонду айрыкча кулакка таккычты колдонуп, темир жол үстүндө басуу канчалык кооптуу экени айтылды. Бул кырсыктардын каталып аткан негизи баягы кандай десем, кайдыгерлик мамиледен болуп атат. Эмнеден азыркы күндөгү бир көйгөйлүү маселе болуп калды окшойт. Бул телефон менен анан кулакка деген баягы кулак учу наушниктерди салып алып темир жол менен базып, темир жол жээгинде ойногондун кесепетинен болуп атат да. Бул анткени атайын өтмөктөр бар. Ошол жерлерден өтпөй, баягы темир жолдун өзү менен басып атышат да. Жолдор менен баспайчы. Эрежелерди сактабагандыктан болуп атат деп ойлойм. Эске салсак, темир жолдун үстү менен жоо адамдардын басуусуна такыр тыюу салынган. Бирок бул эрежени кичинекей окуучулар эле эмес, чоң адамдар да сактабай келет. Ушундан улам темир жол кырсыктары адам өмүрүн жалмап жатат. Алсак 2021-жылы жалпысынан 111 жолу экстремдик токтотуу катталган. Анын ичинде 9 адам ар кандай жаракат алса, 10 адам бул дүйнө менен кош айтышкан. Өкүнүчтүүсү 4 жаштагы Нариста да темир жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Ошондуктан Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жарандарды темир жол коопсуздугун так сактоого чакырат.